Урматтуу биздин согуштун ардагерлери, сиздердин жардамыңыздар менен биздин өлкө эркиндикке жана тынчтыкка жетти. Сиздердин эрдиктериңиздер, баатырлыктарыңыздар жана сүйүүңүздөрдү өлкөгө болгон жана келечек мундарга болгон мамилеңизди жеткизүүгө болсочу, анда биз бүгүнкү күндө аман-эсен жашап, тынчтыкта болбойт болчубуз. Ардагерлер, сиздердин мекенге болгон ишеничиңер, туугандык сезимиңиздер тарыхта эң баалуу мурас катары калат. Сиздер биз үчүн эң чоң баатырларсыздар. Сиздердин ар бир эрдик иштериңиздер, курмандыктарыңыздар биз үчүн да, келечек мундар үчүн да эң маанилүү. Урматтуу согуштун ардагерлери, сиздер жасаган эрдигиңиздерди сөз менен толук баалап жеткире албайбыз. Биздин бүгүнкү бейпил жашообуз сиздердин кайраттуулугуңуздун, күрөштөрүңүздүн арасында келген чоң белек. Сиздер өмүрүңүздөрдү мекениңиз үчүн аябай, эркиндик үчүн күрөштүңөр. Бул эрдигиңер эч качан унутулбайт. Жүрөгүңүздөр ар дайым тынчтыкта болсун. Жашоолоруңар узун, ден соолугуңар бекем, күндөрүңөр кубанычка толсун. Сиздерге терең ыраазычылык жана таазим этебиз. Улуу ата мекендик согуш биздин элдин тарыхындагы эң оор жана маанилүү учурлардын бири болуп, миллиондогон адамдардын жанына жана өмүрүнө кымбатка түшкөн. Согуштун каардуу жылдары ар бир үй бүлө үчүн сын мезгилдер болду. Ал эми сиздер, ардагерлер, ошол оор мезгилде өз өмүрүңүздөрдү тобокелге салып, биздин элдин эркиндигин жана келечегин сактап калдыңыздар. Сиздердин эрдигиңиздерди жана ишиңиздерди эч качан унутпайбыз. Ардактуу ардагерлер, урматтуу мекендештер, бүгүн улуу ата мекендик согуштун 80 жылдыгын белгилеп жатканда биз өз өлкөбүздүн эр жүрөк уулдарынын жана кыздарынын эрдигин, алардын мекенге, тууган уруктарына болгон сүйүүсүн, согуштун тозогуна каршы күрөшкөн күчүн эстейбиз. Урматтуу улуу ата мекендик согуштун ардагерлери, сиздердин бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Биз сиздерге чексиз ыраазычылыгыбызды билдирип, тынчтык, бакубатчылык, узун өмүр жана үй бүлөңүздөр менен дагы көптөгөн бактылуу күндөрдү өткөрүшүңүздү каалайбыз. Бейпил турмушта жашап жатканыбыз үчүн сиздерге таазим кылабыз. Сиздер чыдамкайлык менен бардык кыйынчылыктарга туруштук бердиңиздер. Душмандардын максатын талкалап, келечек муунга бакубат турмуш тартууладыңыздар. Автору Насидин Байтемиров, согуштагы. Согуш десе, сооктей түшүп жүрөгүм эске түшөт бала кезим эселек. Октой тешип өшпөй тагы калыптыр. Болсо дагы аң сезимим жетелек. Бала кезде бир соо адам көрбөгөм, согуш дартын, согуш каарын көрбөгөн. Бууру бүтүн бир да өбүлө жок эле, жок дегенде бир адамы өлбөгөн. Чоң атамдын манжалары согуштан, жоготконун көрүп жүрөк ооруткам. Айылыбызда сокур, мунжу, чооктор көп болчу ажырап ден соолуктан. Сан миллион адам каны төгүлгөн, жеңиш күнү турган жалаң өлүмдөн. Кимге керек мындай жеңиш күндүн деп, дала ирет ойго батып чөмүлгөм. Сиздердин эрдиктериңиздер биздин жүрөктө түбөлүкчө сакталат.